Бул өнөрканада ушу жүндү ийребиз, мериноз койдун жүнүн. Мериноз койдун жүнү мына Ысыт көлдө бул инимдин койлорунун жүнү да. Чүй облусунун Кемин районунда атайын мындай кыз келиндерге арналган чакан өнөркана ачылган. Өнөрканада кыз келиндер атайы жиптерди ийришип, жүндөн жиптерди ийрип даярдап беришет. 2018 өлкө башчы тарабынан региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Андыктан өлкө ичиндеги айыл аймактарды экономикалык жана инфраструктуралык жактан өнүктүрүү үчүн бир катар иштер жасалууда. Мына ушуга улай эле Кемин районуна караштуу Кызыл Суу айылынын так ортосунда таза жүндөн жип ийрүүчү өнөркана ачылган. Аталган өнөркананын жетекчиси Гүлмира Айым төмөнкүлөргө токтолду. Азыр карап турсаң, баары иш сурап, баары кызмат сурап, иштегиси келип, мен иштесем болобу деп иштегенине байланыштуу. Мен ушул Кеминдин Кызыл Суу айылындагы ушул аялдарды жумуш менен камсыз кылып, ошолорго өнөр үйрөтүү максатында мен ушул Кызыл Суунун так ортосуна ушул кичинекей өнөркана ачтым. Өнөрканага таза тытылган жүндү жергиликтүү фермерлер өздөрү өстүргөн мериноз койлорунун жүндөрүн кыркып алып келип беришет. Алардын айтымында буга чейин жүндөрдү Кытай жана башка коңшу өлкөлөргө сатып келсек, бул өнөркана ачылгандан тарта өзүбүздүн натуралдуу жүндөрүбүздү жергиликтүү ишкерлерге өткөрүп берип калдык дейт. Мындай өнөркана көп ачылган жакшы, анткени бизде өзүбүз өндүргөн продукция өзүбүз кайра пайдаланбай эле, мисалы үчүн коңшу Кытайларга алып кетип калат. Жакшы жүндөр, жакшы терилер, жакшы өндүргөн таза экологиялык багытта өстүрүлгөн нерсенин баары биз өзүбүз колдонбойбуз да Кытайга кетип калып атат да. А эгер ушундай өнөрканалар көп болсо, өзүбүз өндүрсөк, кайра ошо өндүргөн нерсени өзүбүз кийип же өзүбүз пайдалансак, анда өзүбүздүн ден соолугубузга дагы жакшы, эмебизге да жакшы болмок да. Буга чейин мындай жиптерди жакынкы өлкөлөрдөн алып келип жүргөн болсок, мындан ары жипти жергиликтүү айылдын жашоочулары атайы машинанын жардамы менен ийрип берип турушса, биз түрдүү кийимдерди тигип, жамынгычтарды токуп, ишибизди дагы да болсо алдыга жылдыра беребиз дейт Гүлмира Айым. Буларды мен Тажикстандан алып келдим. Тажикстанда эле бир жөнөкөй эле бир мастер ушуну жасайт экен. Ал жака барганымдын да себеби мени Тажикстандан станок алышып, анан иштете алышпай мени чакырышты. Анан мен бардым, ал жака үйрөттүм. Анан дагы бирөө сатып алып, дагы чакырды. Аякка барсам, алар жипте ийришет экен, аларды көрүп туруп, мен да жип ийришим деп, анан ошол мастердин адресин ала келдим. Ала келип, анан жанагы проектке катышып, анан онду алдым да, андан кийин дагы онду алып сатып алып, анан ошентип мурда көрдүңбү момундай орустардын бул ийиктери, бут ийиктери, кыргыздардын ийиктери тиякта турбайбы? Аны менен да ийребиз кээде. Анан муну менен ийирчүбүз. Азыр буларыбыз как биздин стенабызды кооздоп турат, ал эми экспонат катары, бирок муну иштетсе деле болот. Айыл жергесиндеги айымдардын башын бириктирген Гүлмира Айымдын буга чейин жасаган эмгектерин анын өнөрканасынын дубалдарына илинген алкыш баракчаларынан көрүүгө болот. Муну менен катар жумушка муктаж болгондорду жумуш менен камсыздап, чакан өнөркана ачып жатканына айылдын жашоочулары да ыраазы. Аял киши үчүн үй бүлөдөн ашкан бакыт жок демекчи, үй бүлөсүнөн арткан убакытта келип өзүнүн нанын таап жеп жаткан жип үйрүүчүлөрдүн да кубанычында чек жок. Эми талант да керек деп ойлойм. Анткени баары эле ийип үйрөнүп алыш кыйын болот. Мына ийирип ушу өнөрдө эме кылганыма 1 жыл болуп калды. Ушундан балдарыбызды багып атабыз дегендей, анткени айылда көбүнчө жумуш жок, чет жакка чыгып иштейин десек, балдарды да караш керек, үйгө семьяга да болушубуз керек. Ошондуктан азыр ушинтип ушул жерде ийирип атабыз. Баары жакшы, айлабызды алабыз. Ийригенибиз мынакей монтип ийирип алабыз эң биринчиден 1 кабатын. Эң биринчи 1 кабатын ийрибиз, муну түрүп алабыз. Муну түрүп алгандан кийин дагы ошо канча жүнүбүз болсо баарын ийирип алабыз. Аны кайра биз 2 кабат кылып кайра кабаттайбыз. Ошондо бизде готовый продукция болот да, биз ошого өткөзөбүз. 2 кабаттаган даяр жип болот.
Өнөрканада заманбап жип ийрүүчү машиналардан тарта кыргыздын байыркы ийиктери да бар экен. Мамлекетибиздин өнүгүшү, гүлдөп өсүүсү өлкөнүн аймагындагы жарандардын жашоо турмушунан көз каранды эмеспи. Андыктан дагы да мындай ишканалар көп ачыла берсин демекчибиз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакеев, Нью ТВ.